Ирандын борбордук батыш бөлүгүндө жайгашкан Маркази провинциясында болжол менен 1210 айыл бар. Бул айылдардын 35-и айылдык туризмдин жерлери деп белгиленген. Бүгүн биз провинциянын борбордук районунда жайгашкан Хезаве айылынан баштап 2 айылга барабыз. Сапарыбыздын чыныгы себебин айтуудан мурун бул аталыштын 2 маанисин айтып берейин. Бир сөзгө ылайык, бул аймак мурда жаан-чачындуу мезгилде көбөйгөн дарыялар жана көлдөр менен курчалган. Мурда бул айыл фарси тилинен которгондо 1000 агым дегенди билдирген Хезар Абе деп аталчу. Кийинчерээк бул сөз жергиликтүү диалектте Хезавех болуп өзгөргөн. Эки гана жүзүм өндүрүү борборунан тышкары Хезаве айылы жаратылышка жана жашыл пейзаждарга кызыккан ар бир адамды кызыктыра алат. Ошондой эле Фарахани тукумунан чыккан ирандык 3 көрүнүктүү инсандын мекени. Алардын эң атактуусу Амир Кабир. Ал Каджарлар династиясынын 4-чү падышасы Насер ад-Дин Шахтын тушунда Персиянын премьер-министри болуп иштеген. Бирок Маркази провинциясы жашыл адырлар, тоолор жана дарыя көлдөрү гана эмес, анын дагы бир катаал жана анча жагымдуу эмес фасады бар. Кээ бир интеллектуалдык архитектуранын жаралышына себеп болгон жарым чөлдүү аймактары. Бул конструкциялардын кээ бирлери бул күнгө чейин колдонулуп келет. Ал эми кээ бирлери кылымдык тапкычтыктын символдоруна айланган. Салттуу перс мөңгүсү электр жарыгысыз эле натыйжага жеткендин эң сонун мисалы. Илгери адамдар муздуу кышында чоң тешиктерге сакташкан. Алар бул тешиктерди бийиктиги 10 метр болгон конус сымал чоң куполдор менен жаап коюшчу. Ошентип эң ысык аба чокуга көтөрүлсө, эң суук болгон муз ылдыйда калат. Мунун баарынан тышкары алар бул структураны күн нурунун куполго түз жетүүсүнө тоскоол боло турган бийик дубалдар менен курчап алышмак. Жайдын аптаптуу күндөрүндө ушинтип муздуу болушчу. Нимвар мөңгү сарайы Нимвар шаарына жакын жерде Махалла Делиджан жолунун боюнда жылдын айрым айларында температура Цельсий боюнча 30 градустан жогору көтөрүлөт. Биздин айылдык туризм маршрутубуздун экинчи жери провинциянын борбору Арактан 35 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан Анжидан айылы. Андижан өзүнүн даамын таттуу жана таза суу менен камсыз кылган булактарга жана кудуктарга бай. Мындай табигый булактардын бири Анжидандын чок ортосунда жайгашкан. Андан чыккан суу айылдын көчөлөрүнө агып, салттуу мончого жеткенге чейин бурчтарынан бурулуп турат. Ислам ар дайым тазалыкты сактоого чоң маани берет. Ошентип байыркы Персияда бул күч ала баштаганда салттуу коомдук мончолор бардык жерде пайда боло баштады. Бирок бул жайлар эркектер менен аялдар жуунуп тазалана турган жай эле эмес, алар дискуссиялар, талаш тартыштар жана ой бөлүшүү үчүн жалпы аянтча болгон. Адатта салттуу мончо кеминде 3 бөлүктөн турат. Чеченүүчү бөлмө, жуугуч аянт жана ысык ванна бөлмөсү. Же фарсидеги гармхане. Бул адатта 4 бурчтуу же 8 бурчтуу бөлмө болгон. Анда салттуу түрдө хазине деп аталган чоң суу толтурулган бассейн болгон. Сиз азыр полдун астынан көрүп жаткан буу полду жылытуу системасы катары колдонулган. Чынында аны жылытуу үчүн хазинанын астында от жагылганда бул өтмөктөргө кошумча жылуулук тартылып полду жылыткан. Бул чындыгында Иран мончолору үчүн механикалык пол жылытуу тутуму.
Албетте, бул мончо азыр жергиликтүү музей катары кызмат кылат. Андижанда калкынын аздыгына карабастан мечиттер жана жыйындар залдары көп. Бул анын илгерки диний маанисин көрсөтүп турат. Документалдуу тарыхый жазууларга жана көрүстөндөрдөн табылган мүрзө таштарына караганда айыл алгачкы ислам доорунда курулган.